Өлкө башчылары тарабынан каржылоонун жол жобосу чечилсе, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу иштери башталат. Бул туурасында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бүгүн жогорку кеңеште баяндама жасап жатып билдирди. Темир жолдун техникалык, экономикалык негиздемеси даяр болгондуктан, каржылык модельдерин мамлекет башчылары бекитип берсе, өкмөт аны ишке ашырууга даяр экенине токтолду. 19 майга чейин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Кытай эл республикасына аттанып атат. Буюрса ошол элден биз Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун финансылык модельдерин өлкө жетекчилери бекитип бере турган болсо, анда Кыргыз өкмөтү ТЭОсу бүттү. Азыр адаптация жүрүп атат. Ар бир өлкө өзүнүн участогун адаптациясын өткөзүп, сиздер билгендей бул жол Казарманга чейин куушураак темир жолдун эмеси менен келет. Андан кийин широкий менен Кыргызстандын ичинен Өзбекстанга барып кошулат. Ушу чоң кылымдар бою биз каалап келаткан нерсени жасаганга бел сунуп атабыз. Учурда чыгымдын каражаты такталып жаткандыктан, алдын ала 3 миллиардтан 5 миллиард долларга чейин божомолдонуп жатканын кошумчалады. Өкмөт башчынын баяндамасынан кийин жыйын суроо жооп менен уланды. Парламентарийлер тарабынан өлкөдөгү кадр тандоо саясаты солгундап кеткен айтылып, өкмөттүн бул жааттагы аракетине кызыгышты. Кадрды бүгүнкү күндө кандай кылып дайындап атасыңар? Алы бүгүнкү күнү аппарат президенттен, администрация президенттен кайсы бөлүм иштеп атат? Мына өзүңүз жакшы билесиз. Кээ бир министрлер мына өткөндө жогорку кеңеште дагы ушундай сөздөр болду. 2 жылда 4төн 5тен министр алмашып кетип атат. Эмне себеп болуп атат? Көбүн аракет кылып атабыз, оңдойлу деп. Өйгөр берип, дагы бир жолу шанс берип, сразу эле балта менен чаап салып, сен кет деген жерибиз жок. Жарым жыл, 1 жылга чейин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич да аябай чыдамкай киши экен. Анан такыр болбой калганда, анан кетирип атабыз да. Мына Ош областынын губернаторуна өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Кыргызстанга 3 жылда бир глобалдык фонд тарабынан ВИЧ жана кургак учук менен күрөшүүгө грант бөлүнөт. Мунун негизинде 2024-жылга 29 миллион сом бөлүп берүү каралган. Аталган каражат саламаттык сактоо министрлигине берилгендиктен, жыйында министрлик бул гранттан баш тартып жатканы айтылды. Сөз менен айткандачы 29 миллион доллар бизге 3 жылда келет. Аны мамлекет колдончу. Минздравдын эсебине түшчү, Минздрав колдонуп, төрайымы же төрагасы биздин мамлекеттин кишиси болгон. Азыр дагы проон колдонот, бирок министрликтин замы ошол жерге комитетке төрайым. Бирок добушу жетпейт булардын. Акча бая 4,5 миллион деген администрированно калган акча ушу проонго кетет. Кыргызстандын Минздравына кала турган акча. Анан бир коркунучу жерин дагы айтып коеюн, урматтуу министрлер отурасыздар, мына урматтуу депутаттар отурасыздар, биз комитетте караганбыз. Bir эле пункту 900 миң долларды эркек менен эркектин ортосундагы жыныстык катнашка профилактика үчүн берет экен. Ушундай кылып бөлүп алышкан. Бул билдирме ушул коомдук саламаттык сактоо боюнча координациялык кеңештин тарабынан бекитилиш керек болчу. Ал коомдук саламаттык сактоо боюнча координациянын төрагасы Эдил Байсалов. Өз кезегинде депутат Айбек Алтынбеков өлкөнү өнүктүрүүнүн улуттук программасына коррупция менен күрөшүүнүн механизмдери камтылышы керектигин айтып, курулуш системасындагы паракорчулукка көңүл бурду. Ар бир өзүңүздөрдөгү карап аткан тармактарыңыздарда коррупциянын жоюлушунча кандай иштер жүрүп атат? Мисалы, Гострой барбы? УКС бизге жеткен маалыматтар боюнча 10% алмайынча эч кимге утту деген чечим бербейт. Билим берүүдө районалар ар кандай акча топтоолор ар эмеден 10%дан алмайынча мебель берестерби, компьютер берестерби, аны алмайынча бул коррупция жоюлбайт ал жерде. Андан кийин Минтрансдагы весогабаритти өзүңүз көрүп атасыздар. Аны таптакыр жоюш керек, же болбосо аны жакшы иштетиш керек. Туура бул көрүнүштөргө эң негизги фактор бул адам факторун чектөө. Бул тууралуу азыр иштер да жүрүп атат, жана весогабарит тууралуу туура маселени көтөрүп атасыз, бирок ал адам факторун жоюш керек да. Азыр ал тууралуу долбоордо жүрүп атат. Алар автоматтык түрдө таразага киргенден кийин ошол эмеси GPS навигаторлор менен, камералар менен бүт жанагы коопсуз шаардын алкагында алардын жүрүшү канча вес менен жүрүп атканы толугу менен билет.
штрафтары да автоматтык түрдө ошол эмеге түшүп турат да. Бул республикалык бюджеттен быйылкы жылга 1 миллиард 300 азыр бекиген титул боюнча, ошонун 900 миллиону уже акча каражаты ачылып, которулуп берилген. Калгандары бул жаңа объектилер, тендердин документациялары өтүп атат. Ошолор бүткөндөн кийин алар да ачылат. Мен аны сураган жокмун. Ошол 1 миллиардтын 10%-ин УКСтагы кызматкерлер чөнтөгүнө кетип калып атат. Ошо коррупцияны качан жоебуз атам? Андай маалыматтар жок. Эгерде болсо айтсаңыздар, биз аларга чара көрөбүз. Сиздер дайыма ушундай айтасыздар да, маалымат болсо берсеңиздер деп. Бизге жеткен маалыматтар, биздин тааныш тууган достор ошол жерде иштейт. Ал 10% бермейинче алар утпайт эч качан. Мындан сырткары эл өкүлдөрү социалдык экономикалык маселелерге, анын ичинен аймактагы инфраструктураны өнүктүрүү жана айыл чарбадагы көйгөйлөргө токтолушту. Белгилей кетсек, бүгүн жогорку кеңеште Ата журт Кыргызстан парламенттик фракциясы менен мекенчил депутаттык тобу кошмо жыйын өткөрүп, ага өкмөт башчы Акылбек Жапаров баштаган тиешелүү министрликтин жетекчилери катышты. Акылай Маратова, Тынчтык Көлбаев, Нью ТВ.